Улан Болотбекович, ол Юстиция министріне мен мындай деп жооп беретилим да, могул жерде отурган депутаттар Дастанбек Артисбекович, баардыгыбыз шайлоонун алдында, элдин алдында. Биз өкмөттү аткаруу бийлигин иштетебиз, камчылатып иштетебиз, могу көйгөйлөрүңөрдү бүт чечебиз деп келгенбиз баарыбыз. Шайлоодо убадаларды берип. Анан ушул кабинет министринин башчысын, же болбосо министрлердин, ар бир министрдин жок дегенде 4 замы бар. Эмне үчүн бир айда 2 жолу келип, ошол жерде ар бир депутаттын көйгөйлүү маселесин ордунда чечкенге болбосун. Бул мыйзам өзгөртүүсү ошого гана такап атат. Туура айтамбы Улан Болотбекович? Андыктан урматтуу депутаттар, биз элдин өкүлүбүз, элдин маселесин чечебиз деп ушул жерге келгенбиз. Урматтуу Юстиция министринин өкүлү, сиз жанагы максатсыз тиги бу дегениңизди токтотуңуз. Биз ошол жерде элдин көйгөйүн чечебиз, элдин көйгөйүн ушул жерде айтабыз. Айыл чарба министри болобу, министр юстициясы болобу, соттун жетекчилери болобу, кандайдыр бир чечим чыгара албасак дагы элдин оюн айтышыбыз керек ошол кишилерге. Бир гана Алмаз Акунжанович ал кишиге кээде мен боорум ачып кетет. Кечке жан планшетине толтуруп жазат, канчалык деңгээлде барып атканын билип атабыз. Өткөндөн мен Насырин Исановго батырдык наамды берели, 80 жылдык мааракени өткөрөлү десек, кабинет министринин башчысына жетпептир ошо кат. Кийин Айбек Жунушалиев да мойнуна алды. Жолдон бир канцеляриянын бир кызматкери бул Насырин Исанов буга татыктуу эмес экен деген катты кайрадан жооп берип жибериптир. Мындай болбойт. Андыктан түздөн-түз ошо тармактын жетекчилерине, элдин өкүлдөрү элдин көйгөйүн айтыш керек. Бул мыйзам именно ушул нерсеге алып барат. Андыктан урматтуу коллегалар, Улан Болотбековичтин сунушун колдоп берүүңүздөрүн өтүнүп кетем. Рахмат. Рахмат.